düşman gelse göz katar, kara varıp kalmatay, sarı varıp tasmatay, ayağı top. Алай ханышасы Курманжандатка спектаклине бул жолу Ленин жана 1-май райондук билим берүү борборунун мугалимдери келишти. Маданий иш-чара Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын демилгеси менен уюштурулду. Улуттук нар жарлыгына ылайык биз мектеп окуучулардын маданият иш-чараларынын баардыгын өткөзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө бизде 600 мугалимибизде Кыргыз драма театрынын администрациясы менен биргеликте иш-чараны уюштуруп жатабыз. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын залы көрүүчүлөргө жыктолду. Спектаклда Кадырбарк, Арнамыс, Айкөлдүк, Абийир, ошол эле учурда ички душмандын кастыгы, көралбастыгы, ичара түшүнбөстүк сыяктуу коомдогу көрүнүштөр даана чагылдырылган. Руханий педагогикалык дараметке ээ болгон каармандардын образы чоң таасирин тийгизди дейт агартуучу. Курманжанда Датка энебиздин ушундай тарыхта калган баатырлыгы, ушундай эл башкарган бир улукман аялдын ролун ойношту, көрсөтүштү. Бизге театр өзүнчө бир бизге жакшы бир демилге берди. Мугалимдерди негизи маданият жөнүндө көбүрөөк ушундай театрга чакырылган эмелер болсо көбүрөөк келсек деген ойдо кетип баратабыз. Тарыхый спектаклдин ар бир каарманын көрүүчүгө жеткирүү үчүн көшөгө артында чоң эмгекти талап кылат. Айрыкча Курманжан Датканын образы, ар бир актёрдун ойноо чеберчилиги билим берүү кызматкерлеринин купулуна толду дешет агартуу тармагынын өкүлдөрү. Бүгүнкү спектакль бизге абдан жакты. Биз Курманжан Датканы мурда эмелерден көрчүбүз, телевизорлордон, кинолордон, бирок живой театрлаштырып көргөн бул өтө жан дүйнөгө бир башкача тиеткен. Ошол убакытка баргандай болуп, ошол жан дүйнөбүзгө бир духовный бир питание алып эме болуп атабыз. Мамлекет башчынын 2022-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыгына ылайык мугалимдерге арналган иш-чара уланат. Ошондой эле ай сайын 700 мектеп окуучусун театрга алып келип, тарбиялык маанидеги спектаклдар коюлууда. Кийинки жумада тарыхый спектаклге Октябрь жана Свердлов райондук билим берүү борборунун агартуучулары келишет. Айжамал Болот кызы, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.